Жашоодо ар кандай таптакыр ойго келбеген нерселер тилекке каршы болуп турат экен. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин көрөрмандар. Мүмкүн болушунча каналга катталып, жакын кишилериңиз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мындан бир топ жыл мурда билет элек, мен ойлогом азыр бул нерселерден биз арылып, мындай өзүн өзү алдоо акырындык менен четке кагылып, бул нерсе кайталанбай калса керек деген ойдо жүргөм. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы бул адам баласына татыктуу эмес адаттар дагы деле бар көрүнөт. Facebook'та бир кыргыз мекендешибиз кыска видеоролик менен бөлүшкөн экен. Ошону көрүп алып, анан сөзүбүздү улантсак. Печкеге от жагып атабыз. Үйдү жыйыштырып, мына тойдон түшкөн көйнөктөрдү алып чыгыптыр. Тойдон түшкөн көйнөктөрдү мына. Аркасы мына жок. Аркасы жок, жеңи жок мына. Жаңы тойдон түшкөн. Бул мына тойдон түшкөн. Ким алып келди экен билбейм мына. Ondan göre yüğü ısık versin adamga bir albayt verir. Buna sağ ol. Bunu da sağ ol. Aktadır batbaytat. İlk kol da salam. Batbaytat. Peçkege buna. Daha böyle. Bu tüyün göynekler, arkası yok göynekler. Toyga alıp gelgen göynekler. Toyga gelgen göynekler hep geldiken burelerde bari giyip bizde cartıp bayt. Ona göre üyde ısıtsın. Жақшы өткен мұны. Бүктеп қалды. Мұны бұлда мұлтүйдің көйнек екен. Көйнектер бүттем қалпақтар мұны. Тойға түшкен қалпақтар мұны. Сіздерге көрінбейі. Мұнан қарағым. Мұнан қарағым. Бұлардың барды отқа керет асып пешкеге. Toydan düşkənlərin bağırlıq məsələsini güz otarısını bağırdığını güz olsun. Buna şu kir qalbaqlarını üydü sıtsın, için güy. Daha qaysı kimdə toy qalpıraz, qarısın alını dağdı. Buna bağırdığını az güz olsun. Бул жерде биздин кыргыз мекендеш бул видеороликти тартуу менен жалпы кыргыз коомчулугуна ички дүйнөсүндөгү өрттөнүп аткан эмнени бөлүшкүсү келди. Көп эле кишилер билет болуш керек, мындан бир топ жыл мурдараак ушундай көз боемочулук Кыргызстанды каптап кеткен эле. Башкача айтканда, той топурда, жакшылыктарда айрыкча той ээсине белек катары ушундай болбогон алдамай буюмду көтөрүп барар модага айланган эле. Мен ойлогом, азыр мындай тескери кылыктардан биздин эл арылган болуш керек деп. Тилекке каршы бул мекендешибиздин тарткан ролигинен байкай турган болсок, мындай тескери кылыктар дагы деле бүт элек көрүнөт. Урматтуу мекендештер, бул деген болбогон оокат. Өзүн өзү алдаган жоруктардан кыргыз мекендешим качан арылат? Мындай нерсени тойго көтөрүп баргандын өзү бул адамдык сапаттын эң эле
плинтустан ылдый түшүп кеткендигинен кабар берет. Ал дагы ынтип Кытайдын болбогон буюмун белек катары той ээсине бергендик бул биринчиден ошол адам өзүнү өзү сыйлабагандык болуп эсептелет. Андан көрө таптакыр эчтеке деп унчукпай эле белексиз эле барган артыгыраак турат. Оңбогон ойрон кылыктардан качан арылабыз? Бул деген эч качан кыргыздын ар намысына салым кошпойт. Тескерисинче ариетти тебелеп кыргыздын каада салтын жерге булайт. Бул мекендешибиздин видеого тартып, коомчулук менен бөлүшөйүн деген оюн түшүнгөн кишиге кыргыз ойгон дегенге барабар. Кыргызым качанга чейин ушинтип өзүңдү өзүң ыплас жолдор менен жерге тебелейсиң дегенге барабар. Биз мындай жапайы өнөрлөрдү четке кагышыбыз керек. Болбогон чылдың кадамдардан арылышыбыз керек. Биздин мындай ары каттап суу кечпеген арзан пиар эчтекеге татыбаган жоруктарыбыз жалпы дүйнө коомчулугуна кыргыздын бири-бирине болгон мамилесинин жапайы экендигин аныктайт. Атаңдын көрү тойго бар, андан көрө эчтекеси жок эле той ээси менен кол алышып, учурашып, эки ооз чын жүрөктөн жакшы каалоо тилек айтып койгонуң артык турат. Урматтуу мекендеш, алдагындай өнөрлөр адам баласынын, айрыкча кыргыздын үрп адатына тескери келет. Мен ойлойм, ушундай жапайы кылыктарга дагы көзөмөл салып, аяосуз жазаласа туура болмок. Мына эми өзүңүздөр байкасаңыздар, бул эмне дегендик? Адам баласынын бири-бирине болгон эң пастык жер ачылбады, мен кирбедим дегендей бул башка улуттардын көзүнчө эмне деген жоруктарга барып атабыз? Бул биримдиктин, бири-бирибизге болгон ынтымактыктын белгисиби? Кыргыз бирин-бирин колдоп атат дегендин символу болобу? Каяктагы болбогон чүпүрөк менен той ээсине белек катары көтөрүп баргандык ал кишини шылдыңдагандык болуп эсептелет. Ошол эле учурда сен өзүңдүн эң начар адам экениңди даңазалайсың. Аны менен эле чектелип калбастан башка улуттарга кыргыздын үрп адатын жерге булап жатасың. Кыргыздын бири-бирине болгон колдоосунун тескери жагын көрсөтүп жатасың. Дүйнө жүзүнө уят кылып жатасың. Урматтуу мекендеш, келгиле, мындай жапайы кылыктардан арылалычы, көзүңдү аччы.